Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları. Men geçe videomda omurtqa gırıjasının türlörün, gırıja şmorля dep bayağı omurtqa çemirçeklerinin katarından ıldy gözдөp düşkön gırıja jönündө, al эми kadimkile gırıja bayağı nervti kıskan gırıjalar jönündө сүрөттөрүн көрсөтүp, andan keyin şunun dawaloolori boyunça da men ekinci jolu sizlerge süйлөp bereyин dep birinci bölük dep бүтүргөн элем, себеби аябай узак болуп кетти. Ошол кечээки biraz айтылбай калган ойлорумду толуктоо иретинде ушул видеомду чыгардым достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Бүгүн бир ошол видеого суроо келиптир. Бир кыз окшойт, атын дагы жазбаптыр. Мен мындай жазганына карап кыз киши окшойт деп ойлодум. Ушул менин белим ооруганда эки бутуман чоюп туруп эле, чоюп силкип, андан biraz жакшы болуп калды. Ошол бойдон дагы деле жакшы боло албай, биротоло сакайып кете албай жүрөмүн деп. Кечээ достор мен видеомдо айтканмын. Бир эле сыныкчылардын манипуляциясы менен, же болбосо бир эле массажисттердин массаж кылып койгон менен, же болбосо доктурлардын жөн эле бир үкөлүн алып койгон менен эле жакшы болуп кетпейт. Ошол нерселердин баардыгы комплекстүү түрдө физ кабинети дагы болуш керек. Ошол эле массажы, мануальный терапия, ошол сыныкчылар биздин баягы кыргызчасы, орусчасы ошол медицинада мануальный терапия деп коет. Ошолордун баардыгы комплекстүү түрдө гимнастика, ысытуу процедуралары, ушулардын баардыгы комплекстүү түрдө кандайдыр бир ирээттелип, системалуу түрдө 15-20 күн же болбосо 1 айга чейин бир лечение болгондо дабалаганда анан результат болот. Ал эми жөн эле баягы орусча айтмакчы туфта баракты кылып 2 күн массаж кылдырып же бир карматып туруп анан кийин дагы оор жүк көтөрүп же башка бир эмелерди баягы биздин кыргыздын мындай эмесине салып биз баягындай эле системаны жаман көргөн бир эркин эл болобуз достор. Ошондойго салсаңыздар анда болбой калат. Бул жерде кадимкидей дисциплина, эрк керек, мындай бир ушул нерсеге көңүл буруп туруп, анан ошондо гана комплекстүү караганда гана жакшы болот да достор. Мен эмне деп сиздерге кеңеш бермекчимин. Эгерде кимде ким ооруп калса, диагнозун койгон болсо ошол гыржа деп, мен сиздерге айттым, өзүңүздөрдү жоготпоңуздар. 70-80% учурда бул булчуңдардын оорусу. Өзүңүздөр жардам берсеңиздер болот. Анткени туура питание кылып, весиңи карап, гимнастикаларды жасап, анан мен жанагы мячиктер жөнүндө айтканмын. Ал жерде не только мячик, баягы миофасциальный релиз деп YouTube'га же болбосо Яндекстерге кирсеңер көрөсүңөр. Мында атайын резиналар бар, белди, башканы эме кыла турган, могу жоон сандын аркасын массаж кыла турган ошондой миофасциальный релиздин ошондой резиналарын мындай трубочка көрсөңүздөр болот, жоон белге коюп туруп эме кылган. Ошолордун баардыгын комплексный кылып, эгерде массажистке жете албай кыйналып аткан болсоңор, жок дегенде бильярдтын шарын алып болсо дагы паластын үстүнө коюп өзүңөрдү оорутуп катать этсеңер, ошол баягы триггердик точкаларга, баягы мен кече айттым, лактаттар, молочный кислоталар тузга айланып, лактаттарды пайда кылып, ошол жерден точкалар пайда болот. Ошолорду эзип, өзүңөр жардам берип, гимнастикаларды жасап, дайыма ушул азыр интернетте абдан көп гимнастикалар бар. Ошолордун жок дегенде бир 10дон бирин жасап, андан кийин ошол гимнастикаларды, баня бардыгын, ушул баняны айтканда дагы, мончону айтканда дагы кээ бир доктурлар эч кандай мончо болбойт, анан андай мындай деп туура эмес рекомендация берип коет да. Ал туура эмес андай сөзүн өзү. Ошол мончолорго түшүш керек, парит этиш керек, ысык суу, муздак суу процедураларын бардыгын жасаш керек. Активный эме кылсаңар, мына активный десен баягы обострение болуп турган кезинде эмес, мындай кичине жеңилдегенден кийин активный болуп, кыймылдап эме кылганга болот да, өзүңөр жеңип кеткенге болот. Бул жерде өзүңөрдөн гана зависит этет. Мен кечээ да айткам, өзүңөрдөн дагы. Эми мен бүгүнкү силерге жаңы тема кошумча айта турган. Анан бул гырыжанын баары эле ушундай жөн эле айыгып кете берет экен, ушундай гимнастика кылып андай мындай дегенибиздин өзү дагы туура эмес. Мисалы үчүн синдром конского хвоста деген оору бар. Мисалы үчүн кыргызча которгондо ат куйрук синдрому деп да. Бул ат куйрук синдрому болуп гыржа пайда болгондо, ушул бел жактан пайда болот бул гыржа дагы. Буну сөзсүз тезинен операция кылбаса болбой турган гыржа да. Бул кандай оору?
Бул синдром конского хвоста дегени. Бул ушул мисалы үчүн белдеги 5 поясничный омуртканын бир үстүнөн эсептегенде биринчи, экинчиге чейин эле баягы биздин жүлүн келет да, андан кийин баягы аттын куйругу сыяктуу анатомияны көрсөңөр, ушул интернеттен деле көрсөңөр, мындай 5-5тен эмелер чыгып, нервтер, чоң-чоң нервтер чыгып, баягы кудум аттын куйругу сыяктуу болуп, нерв ошентип тарайт да, могу бут жака баардыгына ошол конский хвост деп коет, ошого окшоштуруп. Ошол синдром болгондо ошол баягы грыжа чыгып туруп, ошол хвосту кысып калат бир жеринен. Ошондо сөзсүз операция кылмайынча болбойт да. Бул өтө редко боло турган нерсе. Көбүнчө эркек адамдар болуп калышы мүмкүн экен, өтө редко, бирок болуп калат муну менен дагы. Бул оорунун симптомдору кандай? Ушул өзүңөр деле синдром конского хвоста деп кирсеңиздер болот. Баягы ушул табарсык жак кичине ооруп, чымырап, андан кийин ушул жамбаш жак мындай каттуу оору деле болгону билинбейт экен. Анан чымырап, бут дагы чымырап эме кылган сыяктуу. Анан кийин ушул 2-3 күн туалетке барбай, адам баягы ушул туалетке бара турган бул даара тушатуу жактарын контролго ала албай калат да. Эч кандай бир сезим жок ошол жактарда. Сезим жок, баягы кыскасы ошол белден ылдый нерсе иштебей калган сыяктуу болуп туруп. Ушул эгерде ушул диагноз коюлуп, ушул синдром боло турган болсо, буну операцияны тез кылмайынча мунун эч кандай эмеси жок да, дабасы жок. Ушул эгерде ушундай болуп калса, Кудайым сактасын, бул редко боло турган нерсе. Ушул нерсеге даба только гана операция жолу менен кылууга болот да. Себеби тез операция кылып туруп ошол грыжаны алып таштабаса болбойт. Ал эми калган дагы бир ушул грыжа пайда болгондордон оору, мисалы үчүн болезнь Бехтерева деп коет. Мен өткөндө дагы айтып кеткен бул Бехтерева оорусу жөнүндө. Бехтерева оорусу медициналык жактан, медицинанын азыркы кезде күчү жетпейт. Ал грыжаны алган учурда деле, башка учурда деле бул ДНКлар аркылуу тактала турган генетикалык жактан ушул адамдардын ДНКсы системасы жагынан чалдыккан бул генетикалык оору болот да, баягы тугум куушу мүмкүн. Эгерде бел ооруган болсо, ушул нерселердин баардыгын ушул конский хвост синдрому жокпу, Бехтерева эмеспи деп эгерде ошол диагноздордон алыс боло турган болсоңуздар, достор, жөн эле массаж менен, гимнастикалар менен гана татынакай болуп айыгып кете турган нерсе. Мен ошол конский хвосту дагы интернеттен көрсөтүп беришке аракеттенем. Ал эми жанакы Бехтереваны болсо өткөндө мен айтып кеткенмин, достор, ушул жаман оору, аябай, бирок мындай медицинанын күчү жетпейт дегени менен Бехтеревада баягы адам өзү аракет кылып, активный образ жашоо, активный ушундай жашап, ары бери кыймылдап, эртең менен жарым саат, кечинде жарым саат активный дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаса эле жакшына болуп жүрө берет. Мисалы үчүн Оскар Хартман деген чоң бир бизнесмен бар, өзү жаш эле эме жигит, мындай мага караганда жашта, немец улутунда, ушул Казакстандан Германияга барып, азыр Россияда чоң бизнес тренер, чоң бизнесмен да. Ушул киши өзү дагы ошондой Бехтерева оорусу менен ооруп калып, ошону кандай кылып жеңгендиги жөнүндө ушул только спорт менен жүргөн адам гана жеңет экен да. Баягы суусу бар жерлерде академическая гребля деген спорт бар, мынтип баягы каноэ кайыктарын айдаган. Ошондо баягы белги аябай көнүгүү, упражнение жакшы болуп, ушул Бехтерева оорусунда аябай чоң жардамы тиет экен да. Ошол аябай рекордторду жасап, спорт менен машыгып, азыр мен ушундай бай болуп, миллионер болуп кетишиме, мен ушул болезнь Бехтерева дегенди мага 19-20 жашымда койгон дейт. Ошондон кийин мен аракет кылышым керек, мен жөн жүрбөшүм керек деп, ушунчалык аракеттин эсебинен чоң энеси да айтканда, сен жөн адам болбошуң керек депчи, бул Оскар Хартманга. Ошентип азыр чоң бизнесмен, чоң ийгиликтерге жараткан да. Анан мен ушундай ооруп калдым, анан мен грыжа болуп калдым деп эле бир үңүрөйүп, чүңүрөйүп, духуңарды түшүрүп, анан ар кимге бир жүгүрүп эме болбой, бир жакшы врачты кармап, жакшы консультацияларды алып аракет кылсаңыздар эле боло турган нерсе, достор. Эч качан духуңарды түшүрбөгүлө аракеттенип, дагы мен эми айта кетчү, мен мисалы үчүн өзүм кенен колдонгон нерселер, мисалы үчүн ошол баягы чудо шарикти колдонуу, гимнастика, жанакындай бул нерсеге, достор, инверсионный столду колдонуу, ошол чудо мячикти,
Andan кийин мен көп айтам, ушул bir 5-6 gün misal үчүн кадимки эле балды, бизде балдын аябай сапаты жакшы. Ушул ооруган ушул копчик чычаң жака балды сыйпап туруп, эки жамбашка деле андан кийин стреч менен ороп, баягы чамадандарды орогон нерсени стреч деп коет, жакшы билесиздер. Ошол стреч менен ороп туруп, андан кийин үстүнө грелка менен, баягы грелканы сразу өзүң койсоңор күйгүзүп коет. Ошондуктан баягы бет арчыга же кандайдыр бир сүлгүгө ороп туруп, ошо денени күйгүзбөй турган кылып, бирок аябай ысык болуш керек да. Утуру колдон келсе бирөө жылдырып берип турса, мисалы үчүн көмкөрөнгөн жатканда аркаңан бирөө коюп ары бери жылдырып грелканы, жоон сандын аркаларын. Андан кийин пир деп мен кече айттым. Пир упражнениясы кандай жасалат? Мисалы үчүн bir адам чалкасынан жатса, эки адам жасап жардам бериш керек да. Мисалы үчүн оорулуу адам чалкасынан жатты деп коелу. Чалкасынан жаткандан кийин анын оң бутун түп-түз бойдон 90 градус мынтип көтөрүп, качать этиш керек да. Мынтип 1-2 деп мындай жогорулаткан сайын демиңи чыгарып, деп кайра демиңи түшүрүп, ушинтип качать этип, баягы качать эткен адам бир колу менен бутун тизе жагынан кармап, бир колу менен согончогу мынтип кармап, ушто фиксировать этип, баягы ийилип кетпей турган кылып мынтип кармап туруп, мындай жогору качать этип, ошол эле кезде оң буту менен наркы бутун башын тебелеп туруш керек да, ар бутун да көтөрбөй түз жатыш керек. Ошентип 7-8 жолу акырын качать этип, андан кийин аркы бутун качать этип, баягы максат катып калган булчуңдарды, тарамыштарды чоюу да. Ошол постизометрический релаксация, пир деген көнүгүү ошол болот. Ал эми дагы бир көнүгүүсү, мисалы үчүн отуруп, эки бутту түз сунуп туруп отуруп ийбеш керек бутту. Андан кийин артынан адам ушу желке тарабынан мынтип басып, анда дагы демиңи чыгарып вдох-выдох менен кандай упражнение ылдый болуп, корпус ылдый болуп келатканда выдох демиңи чыгарасың да, деп кайра акырын артка качать этип, кайра алдыга, ушуну сөзсүз жасап, андан кийин сөзсүз пресс качать этип, пресс качать эткендин ар кандай түрлөрү менен, андан кийин корпусту арт жактагы ушу арканын булчуңдарын качать этиш керек. Көмкөрөңөрдөн жатып туруп, отжимание жасаган сыяктуу колдо эме кылып, бирок колдун жардамы жок, жөнөкөй эле корпусту көтөрүп 1 2 деп ошону айтып атканда дагы баягы демди чыгарып, бир жок дегенде 20-30 жолу жасап, андан кийин колду аркага кылып алып, ушул упражнениялардын баардыгы эмеде көп берилген достор. Ошолордун баардыгын жасаш керек да, жасап турсаңыздар эле жакшы. Андан кийин кадимкидей эле бутуңу, мисалы үчүн сол бутту бияка таштасаң, корпусту бияка баягы барестердин немесиндей жогору көтөрүп бияка кылып, ушул упражнениялардын баардыгы бар. Интернетте азыр жакшы экен, баардык нерсеси бар да. Илгеркидей баягындай китептерди издеп, башкаларды эме кылып, ооруп отурасыңар. Только зерикпей жасасаңар эле сөзсүз түрдө ийгиликтер болот достор. Көңүлүңөрдү чөгөрбөгүлө, бул 70-80% учурда жөн эле ушундай кыймылдын, массаждын жардамы менен жеңип кете турган нерсе. Анан кийин массаж издеп же башка кылып, кыйналып калбай, кээ бир, мисалы үчүн Россияда жүргөн мен көп билем, ушул массаж табыштагы кыйын себеби кымбат аябай, арзан массажистер жок. Ошон үчүн жанагындай мячиктерди алып, ушул интернеттен көрүп, миофасциальный релиз деп көрсөңөр эле маалыматтар аябай көп. Анан спорт магазиндеринде заказ кылып алдырса болот экен. Өткөндө бир Турциядагы эже, былтыр мен сүйлөшүп аттым эле, азыр тилекке каршы байланыша албай калдым. Ошол заказ кылып атайын алдырган. Ар түрдүү моюндардан бери массаж кыла турган нерселери бар да достор. Ошолорду алып аракет кыла берсеңиздер эле сөзсүз ийгилик болот. Саламатта туруңуздар, эч качан оорубаңыздар. Ар кандай суроолор болсо берип, колуман келишинче мен мындай лично телефон менен жооп бере албай жатам. Ал эми моундай суроо болуп калса, кийинки передачалардан жооп берүүгө аракеттенем. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Саламатта туруңуздар.